Нокен районундагы жаңы курулган номер 27 бирдик мектеби 275 орундуу 2 кабаттуу типтүү болуп, бардык шарттары менен камсыздалган. Ичинде 14 окууканасы, жыйындар залы, ашкана, заманбап лабораториялар, балдар жана кыздар үчүн өзгөчө технология каналары да бар. Ошондой эле ички жана сырткы дааратканалары, коопсуздук талаптарына ылайык жылытуу жана жарыктандыруу системалары орнотулган. Эми мындан бияка биз мектептин жамааты, мектептин окуучулары баягы сапаттуу билим алыш үчүн аябай аракет кылышыбыз керек. Себеп дегенде мына жакшынакай мектепке киргенден кийин баары бир жамааттын дагы, окуучулардын дагы, ата-энелердин дагы баары бир көз карашы башкача болот. Киргенден кийин алар өзүн, менин оюмча, баары башкача сезет. Азыр бардыгы чыдамсыздык менен 1-сентябрда күтүп аткан учуру. Мектептин курулушу республикалык бюджеттин эсебинен камсыздалган. Ага жалпы 73 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Буга чейин айылдагы эски мектеп 1956 жылы курулуп, санитардык жана техникалык абалы талапка жооп бербей калган. Окуучулар көп жылдан бери тар класстарда, жетишсиз шарттарда билим алып келишкен. Эски мектепте батчу эмеспиз, шарттары болгон эмес. Кружок деген, олимпиадага даярдануу деген шарттар эч каралган эмес, актовый залыбыз болгон эмес. Азыр бул заманбап мектебибизде мындан бияка олимпиадага даярданганга, кружокторго жакшы шарттар түзүлүп калды. Жыйындар залыбыздан бери бар. Эми мындан биягына аракет кылып бардыгыбыз ушул жакшы жетишкендиктерге, ийгиликтерге жетебиз деп ойлойм. Учурда жаңы мектепте 313 окуучу билим алат. Жаңы имарат айыл тургундары жана ата-энелер тарабынан кубануу менен кабыл алынууда. Мен дагы 3 балам окуйт ушул мектепте. Бул мектеп бизге өтө чоң жаңылык болду. Өтө кубанычтабыз. Заманбап мектеп. Балдарыбыз буга чейин кичинекей мектепте окушкан. Эми балдарыбыз мынакей заманбап башка жактагы балдардай эле өтө чоң мотивация менен окушат. Биз дагы өтө кубанычтабыз. Бул кандай биз ушунча бирдик элинин мындай күтүп, суктанып, ушу эл башка жактагылардай мектептер болсо экен деп жүргөн чоң ийгилигибизге жетип турабыз. Бирдик айылындагы жаңы мектеп бул жөн гана имарат эмес, бул айылдын келечегине жасалган камкордук, ар бир балага берилген үмүт деп баалашат мындагылар. Анткени ар бир күчтүү өлкөнүн пайдубалы, сапаттуу билим менен калыптанат. Жаңылай Болотбекова, Жанузак Нурдавлет уулу, Нокен району.